Ассаламу алейкум. Арыбаңыздар жұрт жакшылары. Мен Жаңла Исакова жана Аксай Мукамбет уулу. Өткөн чыгарылышта баарына белгилүү болгондой эле акыркы эки жуптун катарында болдук. Акыркы номинанттын катарына туруп калганда мен сыймыктан менен туруп бердим. Эки жуп тилекке каршы биздин сыныбызда. Демек, ушундай болуш керек болчу. Калыстар тобунун дагы бизди колдоп добуш берген көрөрмөндөргө дагы мен ыраазымын. Жок, жакшы эле, мен кетким келбей эле, себеби мындай, бирок жакшы экен да ошол жакка туруп койгондо эле. Кайра бир эргүү алат экенсиң. Кайра эргүү алып, кайра ушундай күч алып, таң көр, мен ушул жакка туруп калдым беле деп, азыр мен силерге эмкисинде көргөзөм деп. Эң башкысы ошол күнкү аткарууда ырдап бүткөндөн кийин Аксайдын жылмайып сон болду деген сөзү мага кубат болду да. Жаңылайдар деп атканда ого өтөр жакшы образга кирип ырдап аткандан соң мындай аябагандай сонун болуп, ичимден кубанып, бул жанагы жаш чыгып кетейин деп анан токтоп калдым. Бүгүнкү тема элдик чыгармалар, элдик ырлар. Биздин Шырылдаң, Опмайда, Бекбекей ырларын мугалимдерибиз тааныштырган, бул ырлар кайсыл учурда ырдалган, эмне болуп жаралып калган дегендей. Демек ошол эмгекке үгүттөгөн биздин ырлары бардыгы тең тарбия берүүдө, эмгекчилдикке үндөдө мыкты чыгармалар көп. Мисалы үчүн элдик ыр Сарой менен чоңойгон балдарыбыз, мисалы үчүн Саройду кичинекейибизде көп ырдап калгам, ошол чыгармалар менен ырдап калганбыз. Маанайга жараша десем жаңылышпайм. Кээде болот, эртең менен ойгонуп эле майда, майда, басканың майда деп ырдап каласың. Бул демек биздин каныбызга сиңген ырлар болгондуктан болуш керек. Анда эмесе биздин чыгармаларды тосуп алыңыздар. Эгерде биздин номер сизге жакса, 01 саны аркылуу добуш берүүнү унутпаңыздар. Биз сиздерден колдоо күтөбүз. Башка катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Арыбаңыздар. Бүгүнкү мынакей КТР каналыбызда кош келипсиздер. Сүйлөй бериңиз. Кечиресиз. Бүгүнкү биздин түз эфирге Сүйлө. Кечиресиз. Сүйлө. Сен кыйынсың да, баарын билесиң. А мен бул жерде эшек такалап жүрбөймүн. Сүйлөй бер. Кечиресиз. Баштаңыз. Бурун чапкын чаң басты айылынын Дөң чуңкыр ватандагы маданият үйүнүн эксперименталдуу театр лабораториясынын өнөрпоздору тарабынан даярдалган сиздерге күңөтөй спектаклин тартуулайт. Пьесанын автору Жаңылай Исакова. Көркөм жетекчиси Кечиресиздер. Жаңылай Исакова. Композитору Жаңылай Исакова. Гримеру Жаңылай Исакова. жана ошондой эле башкы каарманда Жаңылай Исакова. Айдоочусу Аксай Мукамбет уулу. Сиздин жөнүңүзгө тийген жанагы Жаңылай Исакова. калчабылар. Suyganım
Обидно, однако. Akboz attını takası, ahirim güldünü cakası, aytmayınca жазылып ayt, құрғыр күні тай, қыздың қапасы. Пай күні тай, қыздың қапасы. Pay güge tay, kızdan kapası. Aşka